Төркүнүндөн үй талашкан кыздар жакшы эмес да. Менин кайынсындын мен жашаган үйдү ата-энемдин үйү деп чыгартып алды. Урматтуу Садыр Нуркожоевич Жапаров жана УКМКнын башчысы Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич, жогорку соттун судьясы Сатиев Медербек Асанбекович, мен сиздерге айласыздан кайрылуу жасап жатамын. Мен өзүм Мамбетова Эркингүл Турсуновна боломун. Ысык Көл областына караштуу Ысык Көл районунун Боз Сер айылында Ама Мамытов көчөсүнүн 104-үйүндө 30 жылдан бери жашап келемин. Мен сиздерге кайрылган себебимдин бири, биринчиден менин кайынсындым Мамбетова Бермет жасалма токтом айыл өкмөттөн чыгартып алып, мен жашаган үйдү ата-энемдин үйү деп чыгартып алды. Мен ошондуктан айласыз сиздерге кайрылууга туура келип отурат. 2004-жылы менин жолдошум Мамбетов Медет Талыпович каза болду. 24-майда каза болуп калган. Ал каза болгондон кийин мен 6 айдан кийин аны мурасты алып, мураскер катары гос нотариуска барып катты алып, мураскерликти алганмын. Бирок ошого карабастан кандайдыр бир туура эмес жолдор менен Мамбетова Бермет өзүнө өз алып алды мураскерликти. Кайынсиңдим ошол Мамбетова Бермет Талыповна өзүнүн Жолголот айылында бир кооперативге киришип, мына ошол кооперативден мен жер алып берем деп айылдаштарынан акча алып, мына ошол акчалардан кутула албай, азыр ушул тапта соттошуп жүрөт. Иши азыр сотто, областтык сотто жүрүп жатат. Ошол карыздардан кутулуш үчүн бул үйдү сатып, менден тартып алган үйдү сатып, ошону кутулуш үчүн кутулуунун амалы менен ушундай иштерди кылып жатат. Айланайын. Эми ошол кыздардын баары үйлүү, жайлуу, бала бакыралуу, келин кесектүү болгон кыздар. Ушул төркүнүндөн үй талашкан кыздар жакшы эмес да. Бул болбойт, илгертен калган ата-бабанын салты. Ошол агасынын балдары бар ай. 4 бакандай болгон баласы бар. Аны ушул инилерине келип, колунан келбесе жардам берип, кокуй десе болобу? Биз ошо каршы турган кошунабыз, баарын көрүп турабыз. Мына бул Медет эрте гана каза болуп калганы. Ошо кыздардын уяты жок экен да, уяты жок. Кыргызда мындай болбучу эмес эле үй талашкан.